Коштошуунун артында сөзсүз түрдө жолугушуулар. Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга жагымдуу маанай тартуулап, эс алуу күндө Ринг Шоу программасынын жаңы чыгарылышында амандашып отурганыбызга кубанычтабыз. Кызматыңызда Бектур Жумабаев, биз баштадык. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул программанын алкагында белгилүү инсандар ортосунда мыкты таймашты өткөрүп келебиз. Бүгүнкү атаандаштарды акырындап чакырабыз. Кызыл Бурчтан эстрадарчысы Айпери Кулбаева. Айпери эжекебизге атаандаш болуучу инсан, эстрадарчысы, биз сыйлап урматтаган эжекебиз Самара Сабирова. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Кулбаева Айпери Дүйшөбаевна. Туулган жылыңыз? 1987 жыл 23 февраль. Туулган жериңиз? Жалал-Абад облусу Аксы району Жергеталык айылы. Салмагыңыз? 64. Боюңуз? 1.65. Спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз? Жеңил атлетика. Таттууга жакынсызбы же ачуугабы? Таттууга көбүрөөк. Эң көп колдонгон сөзүңүз? Кудайга шүгүр. Кытай элинин акча бирдиги? Юан. Тойдогу ставкаңыз? Ар кандай. Бүгүн жеңишке жетесизби? Иншаллах, Кудай буйрса. Эң акыркы суроо, Кыргызстан сиз үчүн? Менин мекеним, жаным, каным. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Сабирова Самара Калбековна. Туулган жылыңыз? Кыз бала жашын айтпайт. Туулган жериңиз? Өзгөн район Саламалик айылы. Салмагыңыз? Салмагым 90-60. Сизге жаккан тамак? Мага жаккан күрүч тамактар. Сиз жактырган түс? Ачык свет, ачык түстөр. 5 сомдук банкнотто кимди сүрөт? Гүлсара Бейшеналиева. Спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз? Суга сүзүү. Суга сүзүү. Эң чоң максатыңыз? Максатым алдыга умтулуу жана алдыга. Эң көп колдонгон сөзүңүз? Аллага шүгүр. Бүгүн жеңишке жетем деп ишенесизби? Кудайдын буйругу да. Кыргызстан сиз үчүн? Кыргызстан мен үчүн мекеним, кан киндик, кан тамган жерим. Ардактуу мекеним. Азаматсыз. Бүгүн сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин атаандаштар даяр. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Ринг Шоу программасынын кезектеги чыгарылышы биринчи раунд, урматтуу атаандаштар. Биринчи раунд ичинде мен сиздерге суроолор берем. Ошол суроолорго бат-баттан жооп беришиңиздер керек болот. Айпери эжеке, сизден баштадык. Алгачкы суроо. Жашоо эмнеден башталат? Логикалык суроо, ойлонуп көрүңүз. Жашоо эмнеден башталат? Кыймыл аракеттен. Дагы. Жашоо эмнеден башталат? Жашоо күн чыкканда Дагы. башталат. Азыр мен жоопту айтканда, чынын айтсам күлөсүз. Да? Ооба. Ойлонуп көрүңүз ошон үчүн. Жашоо эмнеден башталат? Жыдан башталат. Жыдан башталат. Экинчи суроо. Мультфильм көп көрөсүзбү? Кичинемде көп көрчүмүн, азыркы учурда азыраак көрөм. Микки Маус мультфильм билесиз? Микки Маус? Мына ошол мультфильмдин автору? Микки Маус. Микки Маус мультфильминин автору. Бул мультфильм компания аябай белгилүү дүйнө жүзүнө. Эме Сент Волтса. Ол. Волт. Эме. Ол. Эмне? Волтстар. Жок. Уолт Дисней. Уолт Дисней. Азаматсыз. Самара эжеке жооп берди. Үчүнчү суроо. Сизге берилген кайсы суроого сиз да деп жооп бересиз? Мен сизге бир суроо берсем, да деп жооп бересиз. Кайсы суроо болушу мүмкүн? Кайсы суроого да деп жооп бересиз? Сиз Самара эжеке жооп бербей туруңуз. мисалы Айпери сиз да десеңиз, да ооба деп жооп беришим мүмкүн. Жок, ооба деп жооп бересиз анда. Жок, Жок, да деп. Мен бир суроо берсем, да деп жооп бересиз. Бул кайсы суроо болушу мүмкүн? Бул суроо алфавиттеги Д жана А таңбалары кандай аталат деп айтсам, сиз да деп жооп бересиз. Азаматсыз. 3 суроодон бирөөсүнө туура жооп бердиңиз азырынча. 1 упай сизде. Самара эжеке, баштадык. Кока-кола суусундугун билебиз. Бул суусундукту эмне үчүн ичишет? Кока-кола суусундугун эмне үчүн ичебиз? Сусаганда. Сусаганда дагы.
каалагандар чет да. Дагы. Кока-кола суусундугун эмне үчүн ичебиз? Демек жообубуз бир. Каалагандар ичет да. Эки. Желаниясы барлар. Дагы. Суусаганда. Суусаганда дагы. Ойлонуп көрүңүз. Тамак сиңир үчүн. Дагы. Кока-кола суусундугун эмне үчүн ичебиз? Ичишет. Ал суюк болгон үчүн ичебиз. Экинчи суроо. Манас Баатырдын кеңешчиси ким? Бакай. Бакай ата. Азаматсыз. Үчүнчү суроо. Статистикалык маалыматтарга таянсак, бул телевизор Россиядагы эң көп сатышка чыккан телевизор болуп эсептелет. Азыр дагы бул сатылат. Бирок ал азыраак өлчөмдө сатылат, бирок позициясын жогото элек. Бул кайсыл телевизор болушу мүмкүн? Samsung. Дагы. LG. Бул телевизорду сиз бала кезде үйдө көрмөксүз. Расвет. Бул телевизордон биз чоңойгонбуз. Бул азыркы учурда дагы сатыкта бар экен. Panasonic. Бала кезиңизде кандай телевизор болчу үйдө? Эсиңизде болсо, мондай бурагыч бар Расвет. телевизор болчу. Ошол телевизордун аталышы чыгып калды да эми ал. азыр мен айтсам, деп эстейсиз. Кандай? Биздин үйүбүздө да бар Весна. болчу бала кезибизде. Весна. Бул дагы бар. Дагы бирөөсү бар болчу. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Россияда биринчи орунда турат бул телевизордун сатылышы боюнча. Азыр сатылат. Бул Расвет. Рекорд телевизор болчу, эсиңизде болсо. Рекорд деген Рекорд. телевизор. Сиздин үйүңүздө да бар болчу. Баарыбыздын да үйүбүздө бар Бар. болчу. Биринчи раундду мына ушундай жыйынтык менен жыйынтыктадык. Экинчи раунд. Экинчи раунд, урматтуу ватандаштар, мен сиздерге азыр тапшырмалар берем. Мына ушул тапшырмалардын негизинде аткарышыңыздар керек болот. Бул буюмдарды атаңыздарга койгондун себебин азыр айтам. Айпер эжеке, сизден баштайбыз. Базарда соода жактында кандайсыз? Соодага жокмун. Соодага жоксуз. Бирок аракет кылыңыз. Бул образ, бул колуңуздагы буюмду сатышыңыз керек болот. Жарнамалайсыз. Аябай макташыңыз керек болот. Самара эжеке сиздин кардарыңыздын образын өнүп берет. Түшүнүктүү? Демек баштадык. Базардагыдай эле кетти анда. Итальянский очки. Эже албайсыз да дейсиз. Очкилерди сатабыз, очки. Сизде бирөө эле барбы? Негизи Баштаганда, базарда. Баштадык. Самара эже, очки албайсызбы? Макул алайын. Жаңы гана алдым эле, бир да жолу так элекмин. Тилекке каршы мурдума баягы туура келбей жакшы эме болбой калды. Жаңы гана алганмын. Итальянский очки экен. Өзүм 2000 экен өзү. Мен 1800 алгам да. Ошону сизге 1,5 миңге берем. Албайсызбы? Кымбат экен. Кымбаттабы. Мен деле алмакпайсызбы бир жарым. Полароид күндөн сактайт, көзүңүзгө туруштардан түшпөйт, күндөн сактап жакшы, аябай качествасы дагы жакшы. Мындай экен да, тоголак очкилер деп. Анан бир аз мужскойго окшош болуп атат да. Ошончо сизге сатам деп коесуз. Ошончо сизге саткан жатам эже алып. Мен жарашпайт алган. Алып көрбөйсүзбү бир анан кийин көрөбүз. Азаматсыз. Экинчи образ. Сиз кайнененин образындасыз. Элестетиңиз. Буюрса болосуз келечекте. Буюрса, Кудай кааласа. Келиниңиз тамактын тузун ачуу болуп коюптур. Эми келиниңизди урушуңуз керек. Келиниңиздин образын салып. Кудайым ай. Демек баштайык. Ай. Келин деле. Атым келеледи. Ай. Бул эмне деген тамак жасаш эми? Тузун ачуу кылып коюпсуңбу? Апа кеширип коюңчу, мен тузуна 2 жолу текшерем. Унутуп 2 жолу салып алыптым да. Башка кайталанбайт. Эми буну ким жейт эми бул тамакты? Бир аз суу кошуп жиберебиз да. Жылжырап жатып калбайбы анда тамагы? Жок, жесе болот да. Болбойт, мындай экинчи мындай этияттап тамак жасагыла. Ысырапкерчилик да бул эми. Туура. Туура эмес мындай кылганың. Телефонго алаксыбай, таштап наракка телефонду тамак жасап атканда көңүл буруп адам деген мээримди төгүп жасаш керек тамак жасап атканда. Ошо жеген адамдын таңдайында
даамы кала турган кылып жасаш керек. Давай, экинчи мындай кайталанбасын, мындайын көрбөйүн. Жакшы кайнене болуп экен. Эме мындай кандай десем, ажаан эмес, мындай. Түшүнүктүү. Уже көрдүм да. Кийинки кайнене болгон. Экте урушумуш болду. Бирок чыныгы жашоодо мындай кыла албасам керек. Мынтип айта албасам керек эми азыр образ үчүн айтып атам. Сөзтүр. Азаматсыз, эки колбас сон деген аткадыңыз. Самара эжеге кезек сизде. Эми сиздин базардагы жөндөмдөрүңүздү көрөлү. Алдыңыздагы буюмду сатышыңыз керек. Аны мактайсыз. Канчалык мактасаңыз ошончолук жакшы товарыңыз өтөт. Демек баштадык. Бул наушник каякта болот, эмне деп коем? Болор эт. Samsung деген. Айтсаңыз болор. Наушник алабыз, наушник. Абдан сапаттуу. Кадарыңыз келди. Айпер эжеке кадарыңыз. Алыңыз. Наушник арзан гана. Канча? Өзү немеде магазиндерде 3000 сатылат да. Мен арзан эле берем. Сиздики китайский банда? Жок, китайский эмес, ошо магазинден дагы жакшыраак. Бул Samsung, качество Samsung. Samsung. Кореянко. Билем, үйдөн эле алып келдим. Жок, бул биз алган, өзүбүзгө алган, өзүм алган элем. Бирок мен үйдө берки эме наушнигим иштеп калды. Буну сатышым керек болуп атат. Абдан жакшы. 500 сомго бересизби? 500 сом. 500 сомго. Мен азыр анал жакта бир магазинден көрүп келдим да, ушундай наушниктер качествосу абдан жакшы. 600-700 сом деп турат. 500гө беребиз деп атышат да. Эми сиз иштетип коюпсуз. Бул иштеткен жок. Бул деген телефонуңарды чөнтөккө салып аласыңар, кубагыңардан эле мынтип коюп сүйлөшүп кете бересиңер. Алло. Через Bluetooth иштейт. Ошондой бардыгы бар. Азамат. 1,5 берем. Азаматсыз, экинчи образ. Айылдагы эң күчтүү ушакчы эже сизди жамандап айтты. Анан эми анын урушканы келдиңиз үйүнө. Дарбазанын аркы турагында туруп, такылатасыз да, анан кийин баштайсыз. Кеттик. Айпери, ач! Ай! Эмне болуп кетти мынчалык? Аштан эшимди, аш дейм, ач! Ачтым, эмне болду? Эмне мынчалык? Мен Кайсы шамал учурду сени мынчалык? жакшы деп, жакшы инсан деп ойлоп, мен мына токтокан аялга эмне деп мени ушактадың? Эмне ушактапмын? Өзүң ойлоп көрсөң, мен айтып ошондой калбайм мен. Эгер чында эле болуп калсачы ушундай, ушундай кырдаал жашабас да. Кырдаал жашоодо мындай эч ким билбейм, баягы ушак сүрүштүрүп, эме кылган эмесмин дагы, уксам деле мейличи, мындай жарашпайт мага. Азаматсыз. Кийинки тапшырма. Болуп кетти бул. Ооба, экинчи раунддун кийинки тапшырмасы. Мен 1 мүнөт убакыт берем. Мына ушул убакыт ичинде башыңыздардан өткөн бир кызыктуу окуяны айтып беришиңиздер керек болот. Өзү бирден, Ооба. Хорошо. Окуяңызды айтып атканда мен бир сөздү кошуп коем. Кетеш керек. Ошол сөздү өзүңүздүн окуяңызга кошуп айтасыз. Демек шарт түшүнүктүү, Мен азыр убакытка коем, 1 мүнөт ичинде бат-баттан окуяңызды айтышыңыздар керек болот. Болгон окуя. Башыңыздан өткөн окуяны эстеп турсаңыздар болот. Демек, Айпер эжеке, баштадык. Балдарымын жаңы тилдери чыкканда ар кандай сүйлөгөн сөздөрү ар дайым эсимде болот. YouTube каналына жүктөйүн дейм балдарымдын ошол видеолорун, бирок тартынам. Диплом? Анан ошол дипломдорумду менин балдарым көрүп аябай кызыгышат. Сүрөттөрүмү көрүп, апа бул сенби? Сен апа деп аябай кызыгышат. Анан Сулайман тоого чыгайлычы деп Сулайман тоону көргөндө эле Сулайман тоого качан чыгабыз дешип сурай беришет. Алып чыгам ар дайым. Анан чаканы биз жакта челек деп айтышат. Балдарым ошол өзүлөрүнүн кичинекей челектери бар, ошолор менен ойношот. Китептери бар, алифбей китептерди алып бергем, жомок китептерди алып бергем. Үйдө машиналары толтура, аябай көп. Менин күмүш сөйкөлөрүмү кызыгып кармалап көрүшүп, апа сенин күмүш ушундай сөйкөлөрүң бар экен деп аябай кызыгышат. Азаматсыз. Эң сонун. Самара эжеке, кезек сизде. Баштадык. Мектепте окуп жүргөндө биздин айылда
жаңак терип чоңойгонбуз биз. Жаңак терип жарнама. Анан кийин ошо жаңак терип жаңакты топтоп жарнама кылып сатат элек ошол убактарда. Бир байке. Бир байке. Анан кийин жаңак терип бир бөлүп болот эле, анан кийин ошо бир жаңак токойдун ичиндеги бизди тутуп алып бир байке аябай кубалап бизди кубалады эле. Анан кийин биз тиги байкеге суранып телефондубузду беребиз, бизди кой берип коюңуз, сизге концертке билет алып беребиз деп анан жалдырап зорго кутуп чыкканбыз. Анан кийин ошентип жаңак терип кызыктуу окуялар көп болгон. Ошол биздин жаңак терип тоолордо жүргөнүбүз спорттун бир түрү болчу. Куртка. Анан кийин аябай жамгыр жаа берет эле араларында, анан кийин курткаларыбызды кийип алат элек. Куртка ар дайым жаныбызда болот эле. Болду. Ошо. Заватсыз. Экинчи раунд. Башкача айтайын деп эле. Окуябыз өзгөрүп кетти. Өзгөрүп кетпеди. Телефон жок эле. Атаандаштар сонунда келди. Экинчи раундду жыйынтыктады. Демек, 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ring Show программасынын кезектеги чыгарылышы биз кийинки раунд улантабыз, 3-чү раунд. Бул раунд ичинде атаандаштар бири-бириңиздерге суроо беришиңиздер керек болот. Биринчиге сурооңуз даяр болсо, атаандашыңызга бересиз. Эгер суроолордун жоопторун таппай калсаңыздар, бири-бириңиздерге ушул жерден тапшырма бересиздер. Ошол тапшырманы ушул жерден карабыз. Демек, сиздин сурооңуз. Мындай, мүмкүн болушунча түшүнүктүүрөөк кылып айтайын. Бул жашоодо негизи эле мына дүйнө жүзүндө 3 нерсени жасоого такыр мүмкүн эмес экен. Алар эмнелер, кайсылар? 3 нерсени жашоого мүмкүн эмес бул жашоодо. Бул жашоодо. 3 нерсени Өлүмдү сүйлөтө албайсың. Дагы. Экинчиси мен оюмча да. 3 нерсе бар. Үчөөнүн тең атын айтыш керек. Аркага кеткен нерсени убакытты кайра албайсың. Бирөөсү. Бирөөсү убакыт тура таптыбы? Карыган адамды жаш кыла албайсың. Демек, туура жооп. Сиздин жообуңуз дагы негизинен туура деп ойлойм, бирок менин мындай так жообум жыланга бут жасоого болбойт. Экинчиси деңизге калпак жасоого болбойт. Жапкого болбойт деңизде. Ал эми үчүнчүсү асманга түркүк жасоого болбойт. Асманга түркүк жасоого болбойт. Меники башкача жооп болду. Демек, Айпер эжеке, сиздин тапшырмаңыз. Атаандашыңыз. Эмне дейсиз? Шашпай туруң сиздиби депти. Тапшырмаңыз. Жеңилирээк эле тапшырма берейин андай. Бирок ырдаткандан башка тапшырма. Ырдаткандан башка, өрдө ырдайсызда, башка. Мүмкүн бийлетесиз. 10 жолу отуруп туруңуз. Бутум темир. Башка айтам. Башка. Азыр берден чыккандай мага бета бергизиң. Ошол сезим чыккан деп. Макул. Бектур экөөбүзгө бере бетти. Болду. Качаттан оңой, жаңылмач айтып бериңиз. Жаңылмачпы? Баштады. Азыр. Жаңылмачтардан. Ак чайнекте көк капкак, көк чайнекте ак капкак. Ак чайнекте көк капкак, көк чайнекте ак капкак. Азаматсыз. Эң кыйын жаңылмач айтып. Кол чайлап киргенде. Самара эжеке, эми сиздин сурооңуз. Ошо мен да оны ойлонуп толгонуп кандай суроолорду келе берсем экен деп, мүмкүн ол жеңилирээк болоттур. Бат эле таба алаптыр Айпери.
География сабагы боюнча берейинчи деп өзү. Гибралтар кысыгы кайсы материкте жайгашкан? Мен да билбейм. Кандай кызык эмес? Гибралтар кызыгы. Гибралтар? Кайсы материкте жайгашкан? Материкте. Гибралтар. Мен да билбейт экенмин чындыгында. Гибралтар кысыгы Африка материгинде эмеспи? Жакындаштым ошо. Австралия. Африка жакта. Африкага жакынбы? Африканын эмесинде кысымда ошо жээгинде ошо. Туура таптыңыз, азаматсыз. Демек тапшырма бере албайсыз. Тилекке каршы. Үчүнчү раунддун экинчи тапшырмасы, урматтуу ватандаштар. Азыр колуңузда комуз жардам менен сонун чыгарма каршыңыздар керек болот. Бул чыгармалар өзүңүздөрдүн автордук чыгармаларыңыздар болсо дагы боло берет. Эки строчка деп коебуз, эки катарын сиз жана эки катарын сиз улантып кетишиңиз керек болот. Өрдү токтотпой жок. Демек даяр болсоңуздар, баштадык. Мен баштайм да, э? Күтпөчү сагынарым, саргайып калар бекер агыраңым. Одабыз. Жайнаган элек көзүм сом сайбасы, жарокер мен өзүңдү, сагынамын. Жарокер мен өзүңдү, Кийинки чыгарма. Баштайбыз. Булбулдар гана сүйөдө гүлдөрдү, мұңайым ғана doğuşa өндірді. Құралабасы сүрбаққа ошол жанды жашты, гүлдөрдүң ай, Sen menin jal-jal gözüm, jal-jalımsın. Sen menin janday görgön ardağımsın. Sen mağa sүйөнбөгөн bir söz айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм армарымчы. Жал-жалымсың, ардағымсың. Sen mağa сүйем деген bir söz айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм армарымчы. Азаматсыздар, үнүңүздөргө береке бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыска тыныгуу, андан соң жалпы жыйынтыктарды чыгарабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ринг Шоу программасынын кезектеги чыгарылышын биз жыйынтыктадык. Жалпы жыйынтыктардын негизинде ватандаштар 4 упай менен бирдей жеңишке жеттиңиздер десем жаңылышпайм. Ватандаштар куттуктап койсоңуздар болот билбейм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин атаандаштарга өнөктөштөрүбүз болгон барбол таптууларынан белектер келип бергениңиздерге чоң рахмат. Жана ошондой эле Ош шаарындагы
Тиара сулуулук салонуна акысыз сертификаттар жана ошондой эле ошондагы 175 номерлуу Карс такси кызматына 2 жолу акысыз жүрүүгө бекер. азаматсыздар. Биздин эфирибизге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Акырында элибизге жалпы журтчулугубузга эркин микрофон болсун. Кардактуу теле көрүүчүлөр, YouTube каналдагы жалпы көрүүчүлөр, барыңыздарга ысык салам жолдойбуз. Жергебизде тынччылык болсун, элибизде ынтымакчылык, аманчылык болсун, токчулук болсун, ар дайым жүзүбүздө жылмаюу болуп, жадырап, жайнап, бири-бирибизге жакшы сөздөрүбүздү арнап жүрө берели. Азаматсыз. Салам алейкум. Мен дагы урматтуу кыргыз элим, биринчиден Кыргызстаныбыз аман болсун, эч кимдин үй бүлөсү оору суркоо болбосун. Амандык каалайм баарыңыздарга. Сиздердин эфириңиздерге тунук эфир. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Ring Show программасынын кезектеги чыгарылышын жалпы жыйынтыктарды чыгардык. Барыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз. Биздин YouTube'дагы каналыбызга катталып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Комментарий бөлүмүнө кийинки эфирде сиз кимди көргүңүз келет, бул боюнча дагы жазып калтырсаңыз болот. Кызматыңызда Бектур Жумабаев болдум. Биз кайрадан жагымдуу маанай менен жолугабыз достор.